Биздин дагы элибиз суранып атпайбы ошо миграциялык каттоону бизге жеңилдетип бергиле депчи. Бул жерге бир түшүндүрмө айтып кетиш керек. Бул деген биринчиден Россиянын ички мыйзамы. Бул дайым Кыргызстандыкындай бүт мыйзамдар алардыкындай Госдума, анан өкмөт, анан президент бекитип берет. Ошого карабастан биз көп жылдан бери суранып келатабыз, ошо миграциялык каттоону жеңилдетип бергиле деп. Бирок тилекке каршы алар айтып атат, биз андай жеңилдеттикти азырынча киргизе албайбыз. Себеп бул мыйзам бир эле кыргыз жарандарга эле иштебейт, бул бүткүл чет өлкө жарандарга караштуу. Бул биринчи. Экинчиден, тилекке каршы эми бүгүн деле ачык сөз болуп атат, ачуу чындыкты деле айтыш керек болуп атат. Акыркы орус тарап менен кезигүүлөрдө алар айтып атат, статистика боюнча 21 жылы, бүгүнкү 22 жылы кыргыз жарандардан көп кылмыш көбөйүп баратат депчи. Нааразычылык көп жергиликтүү элден депчи. Ошого байланыштуу биздин да күч органдар айтып атат, азыр жеңилдетүү бизге мүмкүнчүлүк жок деп. Эми бул жерде дагы бир мисал келтирип коюш керек. Себеп Кыргызстанда деле ошондой миграциялык мыйзамдар бар. Анан мен дагы ошо өлкөлөрдүн аттарын айтпай эле коеюн, көп жолу бизге ар кандай өлкөлөр кайрылат. Биздин жарандарыбызга визаны жоюп салгыла, регистрацияны алып салгыла дегенде биз дагы кеңешме өткөзөбүз. Күч органдар менен, тышкы иштер министрлиги, өкмөт менен. Анан биз дагы бүт рисктерди карап туруп айтабыз, жок, биз азыр ошо жеңилдетүүлөрдү киргизсек чет өлкө жарандарга биздин коопсуздугубузга коркунуч алып келет деп. Ошондой эле бүгүнкү күндө орус тарап тилекке каршы айтып атат. Россия Федерациясында 7 миллиондон ашык мигранттар бар. Андан сырткары өзбек мигранттар бар, таджик мигранттар бар, кыргыздар бар. Ошолорго баарына биз жеңилдетик кылсак, анда коопсуздукка бизге коркунуч келет депчи. Биз ошого макул болуп, анда экинчи укук тала менен иштеп атабыз. Бул деген ЕЭПтин таласында 18 жылы, мен маалымат катары айтып кетейин, 18 жылга чейин орус мыйзамдары жеңил болчу. Себеп биздин кыргыз жараныбыз иштеген жерден эле, орусча айтканда талон уведомленияны жеке өзү жиберип туруп айтып койчу, мен деген могул компанияда иштейм, ошол юридический адрес менен фактически жашап атам деп, ошо менен ээн эркин жүрө берчи. Бирок азыр болбой калды ошо. Июнь 2018 июнь айында орус тарап ошо мыйзамга өзгөрүштөрдү киргизип туруп, только кыргыз жаран жашаган жеринен эле талон жиберсе болот. Бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер, биздин эмне проблема, миграциялык каттоонун проблемасы. Квартиранын ээлери Россия Федерациясы эч качан чет өлкөнүн жаранын прописка кылбайт. Себеп алар да коркот, мен чоочун адамды кантип квартирага регистрация кылам депчи. Ошого байланыштуу бул көбөйгөн маселе көбөйүп келатканда, ошон үчүн биз 2018 жылы Тышкы иштер министрлик өкмөт менен макулдашып туруп, 7 демилге киргизгенбиз ЕЭПтин структурасына. Ошо бир демилген бири бул жанакы жеңилдик каттоону кайра кайтарууга депчи. Ошо талон менен. Талон менен. Бирок тилекке каршы жашаган жеринен эмес, иштеген компания. Иштеген компаниясынан. Бирок өзүңүз билесиз, ЕЭПтин алкагында башка дагы мүчөлөр бар. Ошол эле Россия, Казакстан, Беларусь. Биздин сунуштарыбызды Армения тарап колдоп келатат бүгүнкү күнгө чейин. Бирок тилекке каршы Россия, Казакстан, Беларусь алар айтып атат, ошо биздин ички коопсуздукка байланыштуу биз ал силердин демилгелерди азырынча колдой албайбыз деп. Ошол жумушту биз уже 4 жылдан бери алып келатабыз. Азыр биз ойлоп атабыз. Быйыл Кыргызстан ЕЭПте председательство болуп атат. Ошо негизинде бул сунуштарды көтөрүп туруп, ошо ишке ашырууга аракет кылабыз да.